Билим берүү тармагынын кызматкерлери тарабынан Баткенге жардам көрсөтүү үчүн 22 миллион 640 миң сом которду. Аны менен катар эвакуацияланган калкты билим берүү уюмдарынын базасында турак жай жана тамак аш менен камсыз кылууга көмөктөштү. Ошондой эле психологиялык жардам көрсөтүү максатында психологдор кербени уюштурулуп, жогорку окуу жайдын 28 психологу Баткенге жиберилген. Баткен облусунда 195 билим берүү мекемесинде окуу процесси убактылуу токтотулду. Баткендеги 53 билим берүү мекемесинин базасында эвакуация пункттары уюштурулган. Башкача айтканда, Баткен шаарында жана Баткен облусунда окуу процесси азырынча жандана элек, Лейлек районунда 45 мектеп, 23 бала бакчада окуу процесси кадимкидей жүрүп жатат. Ал эми 21 мектеп жана 40 бала бакчада окуу процесси жандана элек, Кадамжай районунда жана Кызыл Кыя шаарында окуу процесси бардык билим берүү уюмдарында жүргүзүлүүдө. Сүлүктүү шаарында 7 мектептин ичинен бирөөндө гана мектеп окуу процессин баштай элек. Окуу процессин калыбына келтирүү үчүн китептер жана жабдуулар эсептелүүдө жана видео сабактарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Окуу процессин офлайн форматта жүргүзүү үчүн бузулбаган имараттар бир нече нөөмөт менен колдонулат. Окуу процесси үзгүлтүккө учурабашы үчүн балдар жакынкы мектептерге бөлүштүрүлөт. Ал эми уюштурууга мүмкүн болбогон жерде онлайн окутуу варианты да каралууда.